Саламатсыздарбы? Сиз кайсы бир себептен улам жумушка кечигип калдыңыз дейли. Башчыңыз түшүнүк кат жазууну талап кылууда. Эмне деп жазмаксыз? Кызмат тармагында кызматка байланыштуу маселени, анын айрым жактарын түшүндүрүү үчүн жетекчиге же жогорку органдарга жиберилүүчү расмий документ түшүнүк кат болуп саналат. Түшүнүк катта эмгек тартибин бузган кызматкер кетирген айрым кемчиликтер жана анын келип чыгышынын себептери далилденип көрсөтүлөт. Мындай түшүнүк кат кол менен кадимки кагазга эле жазылат. Түшүнүк катта колдонулган канцеляризмдер жана сөз тизмектери төмөнкүлөр. Түшүнүк катты жазууда тамгалардын, сөз мүчөлөрүнүн, татаал сөздөрдүн, дефис менен жазуунун эрежелерин сактоо талап кылынат. Эми түшүнүк каттын үлгүсүн карап көрөлү. Иш кагазын жазууда кетирилген каталарды тапканга аракет кылыңыздар. Демек, экинчи варианттагы түшүнүк кат орфографиялык эрежелерди сактоо менен туура жазылган. Тестке көңүл буруңуздар. Ишиңизде түшүнүк кат жазуу кырдаалы аз болсун. Ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар.